барган жерлердин баарында ушу апалар бүт кыргыз үчүн тилеги менен, энелер тилеги менен, аталары болсо өзүнүн батасы менен ушу эл үчүн кызмат кылган бүт даанышман аталарды чыгарган о 6 журналдачы. Анан ошондо Кутман деген биринчи жолу таанышканыбызда Чечтөбөдө кыргыз жолунун Манас атанын желегин көтөргөнбүз. Ошол Манас атанын желегин көтөргөндө Манас айткан да. Манас айткан учурда ушундай аламдан нур келет. Ошол нур келгенде ошол жерде отурган адамдардын баары нурданат да. Анан нурданып, анан мындай өзүнүн кыргыз экенине сыймыктанып калат да. Анан ошондогу ошондой маарекелердин баарын мен журналга чыгарып жүрөм. Ошо журналды берейин. Акыркы журнал бул 6-журнал, анын өзүнүн чыгарган 2-чи журналы да бар да, кыргыз жолу эметкен. Анан биздин дагы апабыз бар, Сайранбүү деген апа, Аян менен Көсөн падыша деген Аян келген Чуңкурчакта уюштурган нерседе. Анан ошол Аянды эми кыргызды дүйнөгө таанытабыз деп атпайбызбы? Ошон үчүн муну деген 4 тилде чыгарганбыз. Муну дагы чогуу чыгаргам. А могу Кут менен Ырыскынын ачкычы деген менин биринчи китебим. 14-жылы жасагам. Мен ойлогом да акча менен эле балдар байыйт, окуган балдарды үйрөтөм деген да. Көрсө акча деген бул жан дүйнөнүн эле жөнөкөй эле инструмент экен. Акча менен бактылуу боло албайт экенбиз. Биз жан дүйнөбүздү ачып, жан дүйнөбүздү таанып, ошол жан дүйнөбүз менен касиетибиз ата тектен келаткан касиетибизди ойготуп элге кызмат кылганда жан дүйнөбүз байыйт экен дагы. Анан ошондо бул акча дагы керек. Ошонун 9 сыры боюнча тааныштык. Мен деле өзүмдүн эмгегим менен чыгарып жүрөм. Ошон үчүн деген эми ушул эмгекти мен кулматка берип койгонго уруксат этиңиздер. Дагы кулматтын Кудай буюрса эл астында, энелердин астында айтып коеюн, биринчи китебин өзүм чыгарып берем. Жазып чыгарып.